Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты сабагына кош келипсиңер. Биз бүгүн силер менен Токтогул менен Эшмамбеттин учурашуусу деген теманы өтмөкчүбүз. Алгач биз сабагыбызды баштаардын алдында сабакка төмөнкүдөй максат коюп алалы. Биринчи, Токтогул менен Эшмамбеттин учурашуусу деген ыры менен биз толук таанышабыз. Акындардын айтышуусун терең окуп, түшүнүп, жашоого болгон сүйүүсүн, калыстыгын ар бир саптарынан билебиз. Бул айтыш аркылуу кандай иш болбосун, чынчыл, устат менен шакирттин ортосундагы сый-урмат, жашоону баалоо, татыктуу өмүр сүрүү сыяктуу баалуу тарбияларды ала алабыз. Биз буга чейин балдар Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы, анын ырлары тууралуу, анын Сибирге баргандагы, кайра кайтып келгендеги оор күндөрү, ошого арнап чыгарган ырлары менен толук таанышканбыз. Ал эми бул сапар биз Токтогулдун ошол Сибирден кайтып келгенден кийин Эшмамбет деген өзүнүн шакирти менен жолугушуусу жана экөөнүн бири бирине болгон айтышы, мамилеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кыргыз адабиятында айрыкча ушул Озеки фольклордо, Озеки адабиятыбызда көптөгөн акындарыбыздын, төкмө акындарыбыздын ырлары айтылбай, жазылбай калып кеткен учурлары болгон. Эл оозунан жыйнап, топтоп, анан кийин Илимдер академиясына фольклор жыйноочулар тапшырышкан. Мына ошол сыяктуу эле ушул Эшмамбет менен Токтогулдун айтышуусу дагы эл оозунан жыйналып, жазылып алынган экен. Токтогул менен Эшмамбеттин ортосундагы айтыш бул абдан элге көп тарагандыктан, эл аны сүйүп, ар кайсы акындардан ушуну айтып берүүнү сурангандыктан, мындай бир эмес, эки вариант пайда болуп калган экен да. Ошонун биринчиси Калгакиевдин Илимдер академиясына тапшырган варианты болуп эсептелинет экен. Анда 991 сап ырдан турат экен бул айтышчы. Ал эми дагы бир вариант бар экен, бирок анын ким тарабынан толук айтылганы белгисиз экен, бирок 434 саптан турган экинчи варианты бар экен. Айтыштын негизги өзөгү эмнеде? Эшмамбет Токтогулду булбулум, күкүгүм, торгоюм током деп сый менен мамиле кылган экен да. Токтогул акын болсо ошол эле учурда шакиртине сүргүндө көргөн азаптарын айтып келип, таарынычын кошо айтат. Жалгыз уулу топчубай өткөндө ага топурак салып, акыркы сапарга узатып койбогонун айтып кайгырат. Сүргүндө жүрүп, алдан күчтөн тайып, карып калганын айтып, келсе аялы кетип, баласы дүйнө салганына абдан капаланат. Айтыштын негизги өзөгү мына ушуну түзөт балдар. Анда айтыштын негизги сюжетин биз катары менен айтып өтсөк, кышка жуук Токтогул талаада кой кайтарып жүргөн койчуга жолугуп калат экен да. Андан куш салып жүргөндөрдүн ким экендигин сурайт. Талаада бир канча адам куш салып жүргөн болот. Алардын бири шакирти Эшмамбет экендигин билип калат. Токтогул ошол тарапка атын бастырып барып, Эшмамбет менен учурашууну каалайт дагы, жакындайт. Эшмамбет дароо тааный калып, кунандын оозун кергенбейм, Кудайым чындап бергенбейм. Күлүктүн оозун кергенбейм, күйүттүү күндө зарлаган, күмүш жаак күлүк дил, күкүгүм током келгенбейм деп Токтогулду көрө калып, сүйүнүчү койнуна батпай, Эшмамбет кучагын жайып, Токтогулга комузун алып, төгүп, учурашып, ырдап калат дейт. Андан ары Эшмамбет 6 жылы пияда баскан, алтындын кенин талкалаган, 7 жылы пияда баскан, током келген го деп ырдайт. Жылаң аяк, жылаң баш муздактамда жатып, күнөөсү жок жалынга күйгөнүн, өзү менен кошо кеткен 62 адамдын тагдыры эмне болгонун сурайт. Сүргүндө көргөн оор күндөрүн, азап тозогун баарын бирден баягы саймедиреп сурап
кеткен адамдардын атына чейин айтып бардыгын сурамжылоодон кийин эми өзүңүн жериңе келиптирсиң током, эми минтип Кудай жалгап өз жериңе кайтып келгенден кийин өзүңө окшош шакирттериңе кубантканын айтып, мен сени көрүп кубанычым койнума батпай абдан сүйүнүп турам деп, өз жерине келип аялы менен жалгыз баласын көрүп, кубангандан ал жакта көргөн азап тозогун бир аз болсо да унуткандыгын айтып ырдайт экен да. Анда Токтогул баласы өлүп, аялы кетип калганын Эшмамбет билбегенин баамдап, ага карата мындай дейт: «Амансыңбы карагым, азыраак айткан сөзүңө алысыраап кетип барамын. Эч кабарын албапсың, имерилип барбапсың, өлгөндө топурак салбапсың, аркамда жалгыз калган баламдын» деп таарынычын айта кетет. Андан соң менин көргөн азабымды, мени менен кеткен 62 адамды сурадың. Көпчүлүгү келди, көпчүлүгү азаптан каза тапты. Бирок алардын өлүгүн көрбөдүм. Сөөгү кайсы жерде калганы белгисиз, карга кузгунга жем болуп калганы дагы белгисиз деп Токтогул муңканып болгон барып келген күндөрүн баардыгын башынан аягына чейин сайметиреп Эшмамбетке айтып берет экен. Андан кийин Токтогулдун ошол сүргүндөн келгенден кийинки акыбалын, жүдөп калганын ал өзү буурул болуп карыдым деп ырын улантат Эшмамбетке карата. Тоо башында сайраган торгой элем биерде, топ солдатка туш болуп тозок тарттым тиякта. Күкүк элем наалыдым, күлүк элем талыдым, күйүт менен өткөрдүм күлгүн жаштын жарымын. Көркүм кети ушинтип көк ала болуп карыдым. Басайын десем муунум жок, отурарга туурум жок, оюмдан кетпес булгордук, ойнотом десем уулум жок. Адам баласын бул кайгы деген, азап деген дайыма коштоп жүрөт окшобойбу деп өзүнчө Токтогул кейип барып, ушул ырсаптарын айтуу менен катар баласынын айрыкча каза болгонуна абдан кейит да. Ошондо андан ары ырын мынтип улантат дейт: «Балам жок. Кабактын жолун өрдөдүм, капаланып чөлдөдүм, кабакта уктум келатып, каралдымдын өлгөнүн. Эрге тийип кеткен деп, катынымдын жай жөнүн, катын менен баланын кабарын билбей, неге сен сурадың?» деп Эшмамбетке таарынат. Ошондо Токтогулдун айтып турган сөзүнө чынында ынанып, бир чети абдан уялып Эшмамбет туура эмес кылганын, баласы менен аялынан кабар алып койбогонуна өтө өкүнүп, кечирим сурап, Токтогулдун алдында абдан уят болгондугун сезет экен да. Бул деген шакиртине карата болгон абдан чоң сый урмат деп айтсак дагы болот да. Анда биз бүгүнкү тема боюнча бир канча суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Биринчи суроо: Токтогул эмнеге таарынган? Эшмамбетке эмнеге таарынат? Бул суроонун жообун туура таап койдуңар деп мен ишенейин. Анткени силер сюжетти, ушул айтыштын сюжетин жакшы түшүндүңөр. Эшмамбеттин Токтогулдун бала чакасынан кабар албай койгонуна жана шакирт катары мунусу жакшы иш болбогонуна Токтогул абдан кейит. Кийинки суроого өтөбүз балдар. Токтогулдун «буудан элем талыдым» деген саптарынан эмнени айтса болот? Ойлонуп көргүлө. Сүргүндөн келгенден кийин Эшмамбетке айтып жаткан, ырдап жаткан учурунда мен буудан элем талыдым деп айтат да. Бул ой эмнени билдирет? Бетте Токтогул Сибирге айдалгандагы көргөн азабы, кордугу, көп жылдар өтүп, өз элине карып калган кезде араң кайтканын айтып кайгырат. Демек, жаш кезинде кеткен элем көп жакшы жалындуу жаштыгымдын баардыгы ошол жакта калды деген маанини айтып жатат. Андан кийинки суроого кезек берели. Токтогул баласынын өлүмүн учуп кеткен булбулга, өчүп калган чыракка салыштырат да. Бул тууралуу кандай түшүндүрмө берсек болот? Ооба балдар. Кыргызда өлдү деген сөздү түз эмес каймана сөздөр менен айтышканда, өлдү деп катуу айтуу бул мындай бир адамдын немесине жаман таасир этерин түшүнүшкөн биздин кыргыздын даанышман элибиз. Муну эфемизм деп айтабыз да, сылык сыпаа айтуу
болуп саналат. Мисалы көз жумду, о дүйнө кетти, учуп кетти, тиги дүйнөгө сапар тартты деген сыяктуу сөздөр менен жымсалдап жеткиришкен да суук кабарды. Мына ошондой кылып менин балам өлүптүр дебестен ушундай салыштыруулар менен айткан экен. Андан кийинки суроого кезек берели балдар. Эшмамбет Токтогулду эмнелерге салыштырып ырдады эле? Ыр саптарынан эстеп көрөбүз. Окуу китептериңерде дагы бар. Ошол жерден ачып карап көргүлө. Токтогулду Эшмамбет кандай нерселерге салыштырып ырдады? Муну дагы силер оңой эле тапты деп мен ишенем. Кара жаак, кайкы тил, кайран током дейт. Бул деген абдан сөзмөр, оозунан ыры куюлуп турган ушундай бир мыкты адам эле, чечен акын эле, булбул акын эле деген сыяктуу нерсе да. От араба машине минген током деп салыштырып атат. Бул деген ошол көрбөгөн жакты көрүп, ошол барбаган жерге ушул тетиги эле алыс, ошол Россиянын ошо Сибирь жергесине чейин барып ошол жактарда көрүп келди, кыйынчылыкты башынан өткөргөн током деп айтып атат да. Ушинтип балдар биз Токтогул менен Эшмамбеттин айтышы тууралуу дагы маалыматтарды алдык. Анда ушул айтышты бир сырай эске салуу аркылуу суроолорго дагы жооп уюштуруп, ага суроо жооп менен алган билимдерибизди дагы толук бышыктадык деп ойлойм. Анда кийинки акыркы тапшырмам айтыш бизге кандай таалим тарбия берет? Мына ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Айтыш бизге балдар ушул айтышты окугандан кийин устатка дайыма сый урмат кылууга, андан кабар алып турууга, шакиртине деле ошондой мамиле жасоого, кыйын күндөрдө да сабырдуу болуп, чыдамкай болууга, кечиримдүү болууга, мисалы үчүн сен менин бала чакамдан кабар албай коюптурсуң деп таарынып алып, ат башын буруп кетип калбастан, Токтогул ал күндөрүн дагы кечирип, ошол Эшмамбеттин катачылыгын дагы кечиргендиги мына ушул жерде айкөлдүгүн байкап атабыз да. Кыйын күндөрдү дагы башынан өткөрүп, бирок сабыр менен бардык нерсени жеңгендиги. Демек Токтогул канчалык оор күндөрдү башынан кечирсе дагы эч качан муюбаган, кайраттуу киши экендиги бизге маалым. Мына ошол тарбияларды биз алсак болот экен ушул айтыштан. Токтогул бул жашоодо көптөгөн кыйын күндөрдү башынан кечирген жана ошонун натыйжасында акылман, даанышман болуп калыптанган. Акындын ар бир ырынан бизге кенч болгон акыл насааттарды алууга болорун биз азыр эле эскердик. Анда балдар үйгө тапшырма алып алгыла. Акындын биз таанышкан ырларын дагы бир жолу окуп, ушул айтышты окуу китебинен карап таанышасыңар. Анан сабактагы түзүлгөн азыркы класстерлерди дептерлериңерге көчүрүп жазып аласыңар. Ушуну менен балдар ушул эки залкар акындын устат менен шакирттин ортосундагы ушундай айтышты биз окуп бүгүн таанышып, алардын жашоосу менен дагы бир сыйра аралашкандай болдук. Анда бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болгула.